Химиянын өнүгүү тарыхы. Адам баласы илгирден бери эле кендерди металлдардан бөлүп алууну, айнек, буюк, атыр жыттуу заттарды даярдоону жакшы билген. Бирок химиялык айланыштарды илимий жактан түшүндүрүүчү теориялар болгон эмес. Химия илим катары 17-кылымдын аягында гана калыптана баштагандыгы белгилүү. Окумуштуулар химия илиминин өнүгүш доорун шарттуу түрдө 5 бөлүп түшүшөт. Ал химияга чейинки доор. Байыркы египеттиктер, финдер, еврейлер, перстер, гректер алтынды, жезди, күмүштү кенден казып алууну, кенди байытууну жана аны эритип алуунун ыкмаларын өздөштүрүшүп, алгачкы химиялык билимдерди пайдаланышкан. Кийинчерээк алар кендерден темирди калыбына келтирип, коргошун менен иштөөнү, калайды колдонууну үйрөнүшкөн. Алхимиялык доор. Алхимиктердин бешиги болуп Египет эсептелинет. Бул доор 4-кылымдан баштап 17-кылымдын аягына чейинки мезгилди камтыйт. Алхимиктер бул мезгилдин ичинде жөнөкөй металлдарды кымбат баалуу металлдарга, алтынга жана күмүшкө айландыруучу философиялык таштын жашырын сырын изилдөө, оорулууларды айыктыруу, адамды жашартуучу, өмүрдү узартуучу эликсирлерди, универсалдык эритмелерди изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. Ушул максаттарды ишке ашырууда алар азот, күкүрт кислоталарын жана алардын туздарын алуунун ыкмаларын, жөнөкөй химиялык технологияны, заттарды тазалоонун ыкмаларын практикалык иштерди аткарышкан. Кендерден металлдарды эритип алуу, айнек, керамика, фарфор өндүрүү бир кыйла так жолго коюлган. Алхимиктер философиялык ташты таппаганы менен көп химиялык процесстерди, реакцияларды ишке ашырып, азыркы кездеги химиянын пайдабалын көрүп кетишкен. Эксперименталдык химия же химиянын биригүү доору. Бул доор 15-18 кылымдарды ичине камтыйт. Окумуштуулар бул доорду ядрохимия, газдардын химиясы, флагистон теориясы, Лавуазье Ломоновдун мезгили деп бир нече бөлүктөргө бөлүп жүрүшөт. Ядрохимия же техникалык химия мезгили. Ядрохимиянын негиздөөчүсү шведтик немец Парацельс болгон. Ал химиянын негизги максаты алтын изилдөө эмес, дары-дармек даярдоо деп баса көрсөткөн. Ядрохимиктер медицина менен химияны бириктирүү максатында эксперименталдык иштерди көп жүргүзүшкөн. Парацельс алхимиктердин окуусун пайдаланып, материя негизинен сымап, күкүрт жана туз өңдүү 3 заттардан турат деп көрсөткөн. Булардын ар бирине буулануу, күйүү жана каттуулук мүнөздүү. Бул 3 элемент ааламдын негизин түзөт жана адамга денеси жана жашоосу аркылуу берилет деп эсептеген. Эгерде адамдын денесинде күкүрт көбөйүп кетсе, адам чума оорусуна, сымап көбөйүп кетсе паралич, ал эми туздун көп санда топтолушу ашказан ооруларына кабылат. Сандык закондор доору, атом молекулалык теория. Бул доор 19-кылымдын 60-жылдарына чейинки мезгилди камтып, сандык закондордун ачылышы менен мүнөздөлөт. Мисалы, эквиваленттер закону, заттардын составынын туруктуулук закону, эселик катыш закону, Гей-Люссак закону, Авогадро закону, электролиз закону, Гесс закону, Канисаро закону жана башкалар. Аталган закондордун ачылышы менен атом молекулалык теориянын негизинде көптөгөн метафизикасыз химиялык эксперименттер жасалган. Ошентип ал химиялык так эмес түшүнүктөр химиялык элементтин эмпирико-аналитикалык концепциясы менен алмаштырылган. Азыркы мезгилдеги химия 19-кылымдын 60-жылдарынан ушул күнгө чейинки мезгилди ичине камтыйт. Дмитрий Иванович Менделеевдин мезгилдик законунун ачылышы жана химиялык элементтердин системасы калыптанган жылдар жаңы доордун башталышы болуп саналат. Бул мезгил
сандык закондордун идеяларынын теориялык жактан жалпылануусу менен айырмаланат. Заттардын жана элементтердин химиялык реакцияга кирүү жөндөмдүүлүгү тууралуу окуу негизделип, химиянын негизги закон ченемдүүлүктөрү ачылды. Алсак, бул учурда валенттүүлүк жөнүндөгү түшүнүк, Арениустун электролиттик диссоциация теориясы, химиялык процесстердин термодинамикасы, радиоактивдүүлүктүн ачылышы, материянын бүтүндүгүн түшүндүрүүчү электрондук теория, атомдун изотобу, ядролук реакциялардын ачылышы жана башка илимдер менен байланышкан химиянын тармактары калыптанды. Мисалы, органикалык химия, органикалык эмес химия, аналитикалык химия, физикалык жана коллоиддик химия, фармацевтик химия, агрохимия, биохимия, геохимия, космохимия, ядрохимия жана башкалар ар бирине тиешелүү ыкмалары, теориялары, милдеттери бар өз алдынча илим катары жогорку окуу жайларында окутулуп, жетишкендиктери эл чарбасында кеңири пайдаланылып келе жатат. Мындан сырткары, атомдун түзүлүшүнүн такталышы, аны менен байланыштуу Резерфорд, Бордун теориялары, Мозли закону, Гейзенберг менен Луи де Бройлдун толуктоолору, акырында кванттык теориянын негиздери, жалпысынан мезгилдик закондордун тууралыгын ырастап, аны диалектикалык материалисттик көз карашта өтө жогору бийиктикке көтөрүп болтурат. Азыркы мезгилде бардык физика химиялык кубулуштарды, татаал химиялык процесстерди башкарууга толук мүмкүнчүлүк болуп калды. Маанилүү химиялык процесстер алдын ала түзүлгөн атайын программалардын негизинде жүзөгө ашырылууда. Татаал физика химиялык процесстерди пайдалануу менен жаңы элементтер ачылып, Менделеевдин мезгилдик системасы акырындап толукталууда.